түшөр төгөт чачтарымдан тамат суу, жаанда калдым кол чатырым унуткан, дүйнө жапан күнда көзүн ача элек негерде, болду кушкан булуттар. Мени мендей эч ким билбейт. Эч бир жан Кудайдай жакын боло алган жок. Адабиятка келишим үчүн биринчи ага жан жаратылыштын таасирине, экинчиден балалыгымды толуктаган асыл адамдарга жана атама милдеттүүмүн. Кызык эле сыйкырлардын дүйнөсү, кыял менен болбочуну болтурган, жаан жааганда бүт толкуңду аралап, эмнегедир өт чумайда толкундар. Асан үсөн түркүн түсүн кобултуп, сен желбиреп көк килинчү желектей, көзүң көрүп турган укмуш дүйнөнү, божурайсың эч күкүмүн коротпой. Айылга келчү күндүн узак жолуна, кандайдыр бир болгонуңдүү катышың, андагыдай айрый албайм азыр мен башка шаардын чыгыш менен батышын. Күн өстөнгөн күнгөйдөгү тоо эмес, эмнегедир токой жака тартылып, тандашыңа арзый албай тоо тала, балалыкта бар эле чоң барчылык. Ысык көлдүн алыскы Төп районундагы Токтоян деген айылда өстүм. Токтоян болсо алгачкылардан болуп аялдар теңдиги, жаңы заман үчүн күрөшкөн, кийин Түгөлбай Сыдыкбековдун кадимки Зайыптар романынын башкы каарманы болгон Батина Бекташеванын, эң биринчилерден болуп Манасчы Саякбай Каралаевдин оозунан Манас эпосунун Семетей бөлүмүн латын арбинде жазып алган Жунуш Ресовдун, көрүнүктүү лингвист, академик Хусейин Карасаевдин, кыргыздын эң биринчи дирижеру Шейшево Розовдун, социалисттик эмгектин баатыры Жамиля Дүйшееванын, даңктуу чалгынчы Ашырбай Коёнкөзовдун айылы. Кийинки көрүнүктүү ага туугандардын, айылдаштардын ичинде кыргыздын коомдук турмушунда, саясатта, адабиятта, илимде, педагогика, медицина жана башка тармактарда зор эмгек кылып кеткендери, бүгүн үзүрлүү иштеп аткандар арбын. Аларды айылым жана айылдаштарым деген макаласында атам жакшы жазган. Аккан арыктан суу агат дейт. Азыр мен сахнага Абдыжапар Эгембердиев агайыбыздын кызы Аида Эгембердиеваны чакырууга уруксат этиңиздер. Кол чаап колдоп коелу. Филология илимдеринин доктору, акын Аида Эгембердиева тосуп алыңыздар. Мен кызым жөнүндө эки сөз айтып коеюн. Менин уул кыздарымдын баары эле адабиятка жакын да. Бирок менин жолумду накта улантып аткан ушу кызым болуп атат да. Аида куштун эки канаты сыяктуу акындык менен илимди чогултуп келатат. Акын катары 7-8 китеби чыккан. Улуттук жазуучулар союзунда поэзия бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Илимпоз катары филология илимдеринин доктору, профессор, Шенал Арабаев атындагы университетте кафедра башчысы. Атам Абдыжапар Эгембердиев кыргыз эл акыны, чейрек кылымдан бери бизде эле эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстанда да ырдалып келаткан тумарымдын автору. Адабий чөйрөгө эрте аралаштым. Акын жазуучулардын сөзүн жакындан эшиттим. Эң биринчи ырым 6-класста экенде чыккан. Жаш ленчи жана Кыргызстан пионери сыяктуу балдар гезит журналдарынан тартып, Кыргызстан маданияты, мугалимдер гезити сыяктуу чоң басылмаларда ырларым мектепте экенде басылган. Студент кезде издеткен жарык аттуу алгачкы ыр китебим чыкты. А кезде жазган ырларымды көтөрүп алып, редакцияларды көп кыдырдым. Бул ырларды чыгарып койгула деп түз эле редакторуна кирчимин. Алардын эч бири көңүлүмдү кайт кылган жок. Азыр менде андагыдай дымак жок. Сагын эженин мындай сен чыгармачылыгыңа айткан ою бар экен да. Аида, сен бактылуусуң. Себеби жолдун башындасың. Буга чейин ойлоп көрбөптүм да, эрте келдимби же кеч келдимби деп. Бирок жана биринчи китепти студент кезде чыгарганга аракет кылдым ба, экинчи курстарда окуп жүргөндө эле ырлардын деңгээли кандай экенин билбейм, бирок китеп чыгарам деп, эл сыяктуу китеп чыгарам деп басмага тапшырып, бирок ошол мен бүтөөр жылы чыкты. Издеткен жарык аттуу биринчи китебимден кийин Шүйдүрүм, Белгисиз жомок, Үнсүз кайрыктар, Аянат
Омат аттуу поэтикалык жыйнактарым жарык көрдү. Адабияттаануу, манастануу, этнография, антропология жаатындагы бир нече изилдөө китептеринин автору болдум. Мен которгон Льюис Кэрролдун Кызыктар өлкөсүндөгү Алисанын укмуштуу окуялары 2016 жылдын 1 сентябрында Ирландиядан, 2018 жылы Бишкектен кыргыз тилинде китеп болуп чыккан. Франц Кафка, Есенин, Цветаева, Ахмадуллина, Капутикян, Годжа, Меджид, Арбачакова, Алиева жана башкалардын чыгармаларын кыргызчаладым. Өзүмдүн ырларым менен изилдөөлөрүм түрк, шор, казак, орус, англис, немец, фин, гагауз тилдерине которулду. Акын катары окурман журтчулугуна тартуулаган поэтикалык китептерим жылуу кабыл алынды. Пикир айткандар андагы сыр жашырбастыкка, образдуулукка, айрым көркөмдүк бөтөнчөлүктөргө басым коюшат. Андан кийин анын экинчи ырлар жыйнагы чыгып, менин колумда турат Шүйдүрүм деген ат менен. Бул жыйнагында айда өткөн жылга караганда бир топ өскөндүгү белгилүү болуп турат да. Бул ырлары өткөн китептеги ырларынан бир топ бышкандыгы белгилүү болуп турат. Айдан атасын мен жакшы билем. Абджапар Эгембердиев деген азыр Караколдогу областтык гезиттин редактору болуп иштейт. Ал да өзү абдан мага жаккан жакшы акын. Ошол атасынын акындыгы кызына көп таасир берген экен. Ошол эми айдан экинчи жыйнагы жөнүндө айтып келгенде мында мындай ылдар бар да. Шыргый болгон бутакка боюм катам, күзгүн ашөр төгүлөт өчү бардай деген ыры. Жеңеке келем десең кагала кел, Сабрина, анын ырчы жеңеси жөнүндөгү бир жакшы ыры бар. Шеништер өтөй албай өз ишин деген. Ырдын аягы болсо башкы иштерде кандай жолду болсом да мен сүйүүдөн таба албадым бактымды деген жакшы саптары бар. Төгүл албай жатышат булуттарда деген да бир жакшы ырлар. Сагыныч катып жиберген катыңды алдым, өзүң окшош муайым тамгаларың деген ушул абдан мына салыштыруу жактары абдан жакшы. Айда ушу улам мезгил өткөн сайын өзү өсүп баратканы белгилүү болуп турат. Ошо ата жолун жолдоп, ата жолго көргөн ок жонот, эне көргөн томбушат деп сыңары ошо поэзиянын бир татаал жолун өзүнө тандап алып, бир жакшы ырдарды жаратып, бир жалпыбыздын көзүбүзгө көрүнүп калды. Анын эки жыйнагы чыкты. Бирин Мосорос фондусу чыгарып бериптир. Эмгек книжкасында болгон кичинекей китеп болгону менен баягы ички мүмкүнчүлүгү, ички мазмуну терең, бир топ сөз кыла турган азыркы жаштар, айрыкча кыздар поэзиясында өзүнү, өз жүзү бар, өз боёгу менен келген таланттуу кыздардын бири. Мейли ал баягы доголук жигитке ыр окуп береби, мейли ал баягы жеңеси менен как кургаткан үйүн сагынабы, мейли ал өзүнүн жатаканасы жөнүндө жазабы, эмне жөнүндө жазбасын, бир Эгембердиевге гана тиешелүү назиктик, бир кайталангыс музыка, ритм, өзүнө тиешелүү бир бөтөнчөлүгү бар акында. Мен анын жыйнактарын окуп чыкканмын. Ал жөнүндө өзүм бир сыргаткан, жакшынакай, бир уйган бир жакшы акын келди кыргыз поэзиясына деп ойлоп жүрөм. Жанагы ырларда
3-cü, 4-cü, 5-ci подтекстler жатып атканын көрүп атасыздар. Ошол подтекстер bir жагынан карасаң жеке адамдын жеке трагедиясы, жеке санасы турса, экинчи жагынан ошо жеке адам дүйнөнүн чоң ойлорун, чоң санасын, чоң жанагы бир тазалыкка умтулган касиетин көтөрүп жүргөн bir muңайымдуулук, кандайдыр бир ички катып койгон сыртын карасаң, баягы кыргыздын чапанындай болуп жөнөкөй турганы менен ар жагында тереңдиги турат. Мен Аиданын жанагы белгисиз жомок менен Үнсүз кайрыктар деген эки китебин карап отуруп, бул эки адамдын бири-бирине таасир тийгизип атканын байкадым да. Биринчи китебинде баягы академиялык европалык поэзиянын школасы турса, Аиданын. Экинчи китебинде жанагы биздин фольклордун умтулуу, жанагы фольклордун тереңин түшүнүү, элдин касиетин түшүнүү багытында кетип баратканы мени кубандырды. Анткени батыштын маданияты барлыгын ырдап атып, жанагы имандын согун сыгып койгондой, форма жагынан көп нерсеге жетишкени менен жан дүйнөсүнүн отун өчүрүп алган нерселер көп азыр. Кейбір ылдарыма обон чыгарылып, ырдалып жүрөт. Айталы композитор Догдурбай Руманбетов обон жазган Саякбай аттуу ырымды Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Ыбыкеев, композитор Усупбек Абдрахманов обон жазган Кыздын сырын оперный ырчы Кундуз Карыкбаева ырдап келатышат. Жылдыз Малдыбаева эженин китебине ырларым кирген. Атайбек агай жакында 11 ырыма обон чыгарыптыр. Илимде киммин? 2001 жылы кандидаттык, 2012 жылы докторлук диссертациямды коргодум. Кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык стилдик өзгөчөлүктөрү деген докторлук монографиямда адабият, поэзия, андагы аял затынын орду тууралуу негизги ойлорум чагылды. 1997 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун 2007 жылдан бери Борбордук Азиядагы пен клубтун мүчөсүмүн. 2003 жылы өкмөттүн жаштар сыйлыгынын лауреаты, 2017 жылы өкмөттүн ардак грамотасынын ээси, 2019 жылы маданияттын мыкты кызматкери болдум. Жеке чыгармачылыгымдан тышкары ондогон поэтикалык китептерди түздүм, жарыкка чыгардык. Өзүмдүн жашоомду адабияттан тыш элестете албайм. Жалбырагын дарак жакшы билгендей, мени дагы сенден артык билет ким? Турмушумдан жазатайган күндөрдө убайым жеп уктабай түн күзөттүң. Балдарымды беттен сүйүп турсаң да, таарынычың көкөрөктө тирелүү, тарткан сана жана тоодой түйшүгүң, жок дегенде бөксөрттүмбү бирели, келтирилген келме сындуу жат болуп, өзүңдү ойлоп, уктабанан ойгоном, жүрөгүмдү көзөп өтүп көп суроо, мээримди ой жейт, деле жанды койбогон, жашадым деп жүрөм кыркты бет алып, жаштык деле көз ирмемче кететпейм,
маанайыңды басмырт кылган күндөрдү жашабаган күндөрүм деп эсептейм. Жалбырагын дарак жакшы билгендей, мени дагы сенден артык ким билет? Жерде жаткан жалбырактай сезилем, бийиктигиңден сүрдөп турган делдиреп. Тыштагар бурганак сууктагы билемин, жыланбаш жөнөгөн кызымды үшүбөй жетсе деп тиледим. Уулумдун туулган күнү деп эртеден удургуп бүтпөдүм. Үйдөгү балдарда эмеске тыштагы балада бүт көңүл. Майдагар себелейт асталап, көпкө жайып бир жаа баштаса, негедир быйылкы кашкабак чилденин үрөйү башкача. Буулабы, тозобу, сынабы, калабы, озобу иргелип, бул жылдар жакшы эле сынады, бейиши тозогу биргелип. Кар жайт, иретсиз чачырап, кар жайт, октолуп, шоктонуп, суу болгон үшүгөн отундар мештерде чатырайт от болуп. Кудайдын күнүндө жогайып, тоңчудай куштардын канаты, а үйдө поруму азайып, үргүлөйт үрпөйгөн балаты. Отундун табынан жылы үй, оңдоодо суук үйдүн ырайын, келишет кечинде коноктор, мен дагы камымды кыламын. Кадимки таң атты тыштагар, бурганак сууктагы билемин, жыланбаш кетти эле кызымды үшүбөй келсе деп тиледим. Ыр жазып жүрөсүңбү, ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн ичинде канча сүйүү, канча мээрим, жазганым, жазбаганым аралашып, аптыгып калам билбей эмне дээрим. Дегениң көңүлүмдү улаганың, дегениң мал жанымды сураганың, кимиңден уксам дагы ушул сөздү, ар дайым жетине албай кубанамын. Ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн ичинде канча маани, канча мазмун, жайында экендиги өмүрүмдүн, жашылы канча көктөм, канча жаздын. Бул сөздү угуш үчүн булак болуп, бир күнү керек көздүн ачылышы, кенедей жан дүйнөмө бүт ааламдын дабышын, толкундарым батырышын. Сабырдан жылтыраган ой көрүнүп, окурман бир күн көңүл буруш керек, а сени мезгил турмуш тагдырычы, эркинче ойнок термеп туруш керек. Жүрөгүң калбыр болуп тешилгенче, калемге адал кызмат кылыш керек. Анан жыйнап албай чачылганда, бир күнү ушул сөздү угуш керек. Ыр жазып жүрөсүң. Аида Егембердиева, районда коштогон узак урмат. Колдосуңар, жолдосуңар, мен кыйышпас жолдошуңар, талаа түздө өмүр болуп, таңбы кечпи ойдосуңар. Бүт денемде бир жылуулук, жан дүйнөмдө жанат менен арбайсыңар, калбайсыңар, ырсыңар аланткене. Сабастарбы, урматтуу сөз кадырлап, сөз баккан поэзия сүйүүчүлөрү, акын, филология илимдеринин доктору Аида Егембердиеванын «Үнсүз кайрыктар» аттуу отчеттук кечесине куш келипсиздер. Анда алгач кечени ачып берүү үчүн дал ушул куттуу окуу жайынын ээси, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Абдыраева Айгүл Төлөкүнага беребиз.
Урматтуу кадырлуу биздин конокторубуз, кесиптештерим, студенттер, мына биз бүгүн уюткулуу 78 жылдык тарыхы бар даңкы өрдөндүү Ишан Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтуна кыргыз тил адабияты кафедра башчысы, филология илимдеринин доктору, профессор, биз сыймыктанган, биз сыйлаган Аида Абджапаровнанын «Үнсүз кайрыктар» аттуу чыгармачыл кечесине мен дагы жалпы эле профессордук окуучулук курамдын атынан жана жеке өзүмдүн атынан уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдирүү менен ушул кечени ачуу зыйнаты мага жүктөлдү. Мен бүгүн биздин ушул уюткулуу университетибизде мынакей биздин ардактуу конокторубуз отурат. Кыргыз эл жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков агайыбыз, кыргыз эл акындары Сагын Акматбекова, Асан Жакшылыков, кечирип коюңуздар, жана ошондой эле Кожогелди Култегин агайларыбыздын жана башка дагы сыйлуу биздин конокторубуз келип отурганы, анын ичинде түп коомунун жетекчиси Мукаш Мамбетов агайга дагы, Нурипалиевна, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ушундай биздин университетке биздин келген сыйлуу конокторубуз бул биздин жалпы эле профессордук окутуучулук курам үчүн эмес, студенттер үчүн дагы сыймык. Ал эми Аида Абджапаровнанын бүгүнкү чыгармачыл кечесин менин жеке демилгем болду. Анын бирден бир себеби Германия мамлекетинде жазуучу Генрих Диктин жеке демилгеси менен менин Кыргызстаным аттуу ыр жыйнагы кыргыз тилинде жарык көрүп, Амазонго сатыкка коюлганы менен мен маалымдармын. Бул биринчиден, анан экинчиден ушул биздин университетте Аида Абджапаровна 7 жыл эмгектенсе, ушу 7 жылда 7 китеби калемине таандык жарык көрүп атат. Анын эң биринчиси, эң негизгиси деп айта кетсем болот, бул баарыбыз ушул чыгарма менен чоңойсок керек. Алиса в стране чудес. Ушул Ирландияда кыргыз тилинде жарык көрүп, ал дагы Амазонго сатууга коюлган. Ал эми 16-жылы жарыкка чыкса, 17-жылы эле биздин мамлекеттик тил комиссия тарабынан дагы кайра чыгарылган. Бул дагы биздин университеттин ушундай бизди сыймыктанган, мындайча айтканда профессорубуздун калемине таандык экени биз үчүн сыймык. Биз баягы кыргызда айтат, баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир адам дегендей, ушу Аида Абджапаровна азыр дагы өзүнүн тасмасында көрүп кеттик. Кандайча адабиятка келгенин өзү айтып атат. Бул кыргыз элинин биринчиден кооз жаратылышы таасир берип атат. Экинчиден баягы атанын кызы Абджапар агайдын өзү ушул баягы ыраазычылыгын угуп атабыз. Ушу кызым менин жолумду жолдоп, менин изимди басып, ушу чыгармачылыкка бет алды дейт. Анан мен ойлойм, биздин университеттин өнүгүүсүнө дагы жеке эле баягы кыргыз поэзиясына эмес, биздин университеттин өнүгүүсүнө дагы зор салымын болгон иш аракетин жумшап келатат. Аны үчүн мен ушул сиздин өзүңүздүн мынакей кесиптештериңиздин, чыгармачыл адамдардын алдында, жеке эле коллектив студенттердин атында дагы мен ыраазычылык билдире кетем. Сиздин калемиңиз курчай берсин, чыгармачылыгыңыз өнүксүн. Биз болсо, биздин университет ушундай сиздей чыгармачыл жана ошондой эле илимдин докторлору менен сыймыктанабыз, сыйлайбыз, барктайбыз, баалайбыз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик. Ал эми жалпы эле ушул жерде отурган кесиптештериме, биздин кадырлуу конокторубузга дагы ийгиликтерди каалап кетет элем. Дайыма бизде ушундай жакшынакай иш-чаралар бириктирип турсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, өнүгүү болсун, өсүү болсун. Ал эми Аида Абджапаровна, сизге мен биздин жетекчиликтин атынан ушу гүлдесте тапшырып коюуга уруксат этиңиз.
Аида Абжапаровнанын жана мен жогоруда айткам, биздин университеттин өнүгүүсүнө дагы дайыма салымын кошуп келет. Мунун биздин университеттин чыныгы патриот экендиги өзүнүн ишинен эле эмес, өзүнүн кийип турган көйнөгүнөн дагы билип турат. Анткени өзүнүн кийип турган азыркы көйнөгү биздин Кыргыз Ишенарбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин желегинин өңү. Сыр билгизбей олтурасың мелтиреп, кайрый берип кабат-кабат кайрыгын, көөнүн жаны намысыңды келтирет. Аргасызсың, дитин коюп укканга, жүрөк гана сезет деген эмесин, өзү жүрөк кылы тамыр сыяктуу, комузчунун колундагы немесин. Комуз ошол адам жаны окшогон, сүргөн өмүр сүйүктүүнүн колунда, чеберлердин буйругуна жараша, аркыл, алкыл, тагдыр күткөн жолунда. Жашоо ыргагы жагалдана көйлөнүп, канайланып, 3 кыл комуз боюнда, күйгө салган комузчунун эле эмес, адамзаттын анда өмүрү айтылган. Адам өлүп, жылдар изи өчкөндө, ошол өткөн өмүрлөрдүн санаты ушул гана кыл изинде калчудай, угуп атып бабалардын добушун толкун урбай, кантип гана жан чыдай. Ала барман жебир албуут көңүлдө, жай каралат анын гана добушу, жайлоо эле жайда оокат өткөргөн, жайлуу эле бабалардын конушу. Комузда да конгон ошол табият, борон буже болжоп болбос аягын, боройлогон күндүн артын жаркытып, күн шооласы жайпап кетет жанабы. Кыштоо эле кышта оокат өткөргөн, кыраң эле бабалардын конушу, тоонун учун мейкин талаа этектеп, сан сууларга кез келишет жолочу. Тиричилиги өңчөй эмес сыяктуу, бирде түздү, бирде тоону көксөгөн, кыргыз черткен комузда да кадимки калкы сүргөн, жашоо жөнү көктөгөн. Кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргыз ата мезгилинен келаткан, серпилгенде жеңил серүүн жамгыр жаап, сергигендей аптап күндө жер асман. Үйлөнгөндө көмүр таба ачылып, каптагандай жердин үстүн жарык бир, чыркыраткан далайлардын өмүрүн чыр көкүрөк Чыңгызхандын доорунда муңун чалып, муңайымдуу тагдырдын карт бир акын кет буканын колунда, кайран комуз калың аба жарыптыр. Кепти кузуп, адам оозу барбаган, дал кишинин тилөңдөнүп сүйлөгөн, муңканыптыр, адам жаны көчтү деп, үн салыптыр, дүйнөдөн жан өттү деп. Ошол комуз азыркы сен тааныган, бул дүйнөдөн жаны көчүп баратып, кайран акын Арстанбек. Дүнүйө кеткенде менин сөзүм ким табар, комузумду ким чалар, акын өлсө не калар? Айтылбаган сөз калар, ырдалбаган ыр калар, чертилбеген күү калар деп муңканып обун салыптыр.
ал черкен кылга урунгон, азаптуу жылдан бир арман кылымга ментеп калыптыр. Комуз ошол, Карамолдо Ыбырай, Асанаалы, Мураталы Шекербек, Токо, Коргол, баары күйгө келтирген, мурас кылып бүү тагдырын бекемдеп, атай менен Айдараалы Жөргөлөк, Молдо Басан, Нурак жана Чалагыз, мейил кандай ийкем тапкан тамырын комуз кармап келген бизде жанагыз. Алар ар кыл бир урзак тизме, элдин наркын эл ичинде сактаган, ысымдары комуз менен катарлаш, комуз эрке баласындай, өздөрү комузу жок карыш жерге баспаган. Жогоруда Айдегенбердиеванын «Күү» деген ыры окулду. Ырды Чыңгыз Рыскелдиев алып баруучу жаш акын. Коштогон узак урмат. Дал ушул «Күү» деген ырды бизде жазуучу Евразия чыгармачылык гильдиянын Кыргызстандагы координатору Гүлнара Эмил которгон экен. Гүлнара эжеге берели, ошол ырды орус тилинде окуп берсе. Сөздүн медерин таап, сөздүн кадырын билип жазганын билинип турат. Которуп атканда мен өзүнчө бир рахат алдым. Таланталыга да рахмат айтып кетейин деген. Анткени таланталы сени колдоп турбаса, бир жагынан сен ким билет кандай ыр жазмаксың. Ошо мен ойлоп атам, биздин жазуучуларды орусчага, англисчеге, башка тилдерге которбосо, анда өзүбүздүн ишинде эле кала берет. Ошон үчүн сага рахмат. Котурмучулардын арасынан тандап, мага ишенгениңе чоң рахмат айтат элем. Азыркы эле ырды орусча котурмосун окуп коюңуздар. Струны, словно вены, на теле вновь, мелодии в нашу вливаются кровь. На игрышах кыргызского комуза народа жизнь вплетена. Пальцы струны перебирают, накрапывает легкий дождик, взметнется рука и ринется вниз. Река бурлит и разбивается о камни. Гром и молния небо расчертят, руки музыканта словно землю вертят. Настроен комуз, открывается солнце, выглядывая даже с озер на Донце. В эпоху кровожадного Чингисхана звучал в руках лекаря-шамана. В руках акына, Гарбуха, комуз взрывал округу на весь улус. Печальную весть непосильную устам брал на себя комуз, поющий достан. Навзрыд рыдал комуз о душе близкого, скорбел о душе воина кыргызского, переселившийся в мир иной, людьми придуманной войной. Калганым болсо Аиданын чыккан китебинен окуйсуңар деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат. Анда алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Ыбыкеевди чакырабыз. Айдегенбердиеванын сөзүнө жазылган композитор Долдурбай Урманбетовдун «Саякбай» аттуу ырын аткарып берет. Kırgız'ın adın çıkardı.
сөздün Oğuzun boşluğun tatladı Ay gönlüm tatlar milletin aşırı birinden artadı Örna gelsin yolu Kırgız Respublikasının el artisti Baktыбек Ыбыкеев. Dual bolsоң, ой бак урай телең, шише болсоң айнегиң чат жарылма, отсуз туруп суу болсоң кайнай телең, отун болсоң бир айлан бат табылмак. Адамсың сен, урагыз сындыралгыз, адамсың сен азапка чыдай турган, чындык таппай чыдамың бүткөн кезде, маңдайыңан Кудайың сыйлай турган. Оомат, көңүл ырдап турбаса көргөнүмдү, окурманга мен эмне бере аламын. Өмүрүмдүн боштугу болбосо деп, калем кармап илимге караладым. Балалыктын шаңкайган асманында жаңгыр болор булутта тунук эле, бирийненин көзүндөй жылчык таппай кетчү болдум жакшына туруп эле. Биздин күндүн асмансыз жылдарында аба жетпей тумугуп тел болосуң, баасы кебип бараткан багытыңдын толук туруп басынып кеп болосуң. Бакытымдын кылайган учун көргөн, таттуу, ачуу сезимге кагылышам. Бала ойноп багылган күндөрүмдү жалаң көңүр деп айтсам жаңылышам. Үйгө ташып санааны көчөдөгү өмүрөйгөн капага көмүлөсүң. Көрбөйм десең көзүңө тикен болгон, заманды ойлоп ойлорго чөмүлөсүң. Жаз, жай, күз, кыш арасы ажырымсыз, куштай учат убакыт ылдамдыгы. Андан өткөн ооздуксуз мамилелер кыйкым таап турушат кылдан бүгүн. Дубал болсоң, ой бак урай телең, шише болсоң айнегиң чат жарылма. Отсуз туруп суу болсоң кайнай телең, отун болсоң бир айлан бат табылмак. Адамсың сен, урагыз сындыралгыз, адамсың сен азапка чыдай турган, чындык таппай чыдамың бүткөн кезде, маңдайыңдан Кудайың сылай турган. Жолду бассам жоголоор түрү жоктой, жолдошума көргөзчү бекер адат. Маңас деген дүйнөнү көтөргөн жан, кыялымды бир менин көтөрө алат. Алды жактын кабарын божомолдоп, айтып чыдай ар сөздү кеп кылабыз. Аруу ниет береке келер күндү, аман болсок көрөрбүз деп турабыз. Сана жөнүн тынчытпас кыялларга, бала күндөн башкача жакын элем, Токтояндын бойнуна батып батпай, кыялымда кыргыздын акын элем. Көңүл ырдап турбаса көргөнүмдү, окурманга мен эмне бере аламын. Отуздашып чаалыккан тобакымдай, ордун таппай дагы эле күлө аламын. Кааты жаман канчы кыз хаостордон, арга издеп буддизм даостордон, биздин күндөр бир кырка изденүүлөр, биздин жылдар
тас қағаз дабыш болған. Айтсаң қойсоң арқасы табылабы, көч артында анчейін қадам ұлап, аламдашу жолының алқабында арқасы аз біз сүйген адабият. Жазам десең жас жолды оқуыр барбы, кімге керек о сенің қасіретің, қырғыз жалғыз дүйнені сақтайды деген, күнде керек бір жалғыз қасиетің. Бүт адамзат чектерді жарып өтіп, қармалу жоқ диндердің кишенінде, көзәйнектер шешіліп қызыл жашыл, жалғыз ғана жашайды деп ишенендер. Қайсы жақты қараба қалқыған көч, бұты менен жер басып тұрса дағы, алып қалбайды ажалдан техника, миң өнігіп, миң айла қылса дағы. Жер, су, шамал, от бүгін адамзатқа досын қойып айту да тарын үшін. Төрт ұлы күч төрт жақтан қысқанында адам анан дүйнөнү тааныр үшін. Жексен қылған жер үстін зілзалалар, гүлдеп тұрған қаланы қаптаған сел, чаң тополоң қойындар бұйық тұрған, басылбай өрт айласын таппаған ел. Себеп жөні көнінде қырғызымдың, керегі жоқ келейген түшіндірмі. Тұйып тұрған теңірдің құдыретін, сезіп тұрған ұйық жер күшін күнді. Бар болған қасиет жөндемінің, басы, құнын ешбір жан айталбаған, жол үстінде жолынығын жоғытпаған, жоокерлердей жолынан қайталбаған. А бүгін жүр, тұңғиық сұрау ұшыл, чачқа келіп қонуучу қыроо ұшыл, жарықтыққа келгенде жапырт қырғыз жаралғандай дүйнөгө сыноо үшін. Өтсөк екен тайғылбай құтуыздан, өссөк екен айырылбай құтуыздан, өкчөй бердім чүкөсін тағдырлардың, өксүй бердім өксүйсі арбын жандың. Күнімдіктен күйісінен қиналуының, күйге келген қомыздай чиыралуының, миң бөлініп топташтай чашылуының, миң бөліктен бүтінгі жиналуының, доғырдығы добушсыз қимыл жөнін ішке сақтап жүректі орытабыз, алтүндегі түштерден жарық іздеп, абайлы кеп адамдан жорутабыз. Сырла қана адамға сыр айтудан, ұнчықпастан миң өйді ұнчықпоны, жанадағы үйрендік ар нәрседен тажрибасыз, сабақсыз құрчықпоны, ұлық жандар айт және миң жыл өтіп, ұлыт қайра бір өзін жаңғыртарын, ұнут болған баулық қайра қайтып, ұрпақтардың еркіне бағынтарын, ұшыл біздің қиналу азаптардың бары бәлкім биікке қадам болор, түптен ертең төбөсі биік тіреп, өрк ішінде өніпкен абал болор, кел атабыз елнейген иін картып, омат келер күндердің қамылғасын, ечіткендер елімдеп ергіп тұрсын, баштағандар бағымынан жаңылбасын, чарчоолордың бүгінгі чамасы чақ, бұл күндердің болсеген қайтарымы, ырын қылып омат деп атап тұрам, чалуыдан жаралған сырларымы. Мен туйғанды туйдуы мендей адам, жер шарының башқа бір шетіндегі тирөөч қылып есендік амандығын, тирүүлүктүн жерене бетиндеги көңүл ырдап турбаса көргөнүмдө окурманга мен эмне бере аламын, оттой жаштык
құрақтың шаңын басқан ойларды ойлап ұзаққа барамын, оқырманға мен емне бере аламын. Аида Егембердиеваның «Құм бетіне сүрет тарттым» деген ырына Атайбек Бөдөшевтің оғын жазған дал ошол чыгарманы аткарып берүү үчүн Наздана Эргешеваны чакырабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият эмгек сиңирген ишмер Нурлан Калыбековтар. Аида кече кут болсун. Эми Аида экөөбүз курсташпыз. Бул жерде Гүлзада отурабыз, Гүлзада экөөбүз группалашпыз дегендей. Биз бала кезде ошо 90-жылдары Улуттук университетте жаш толкундар деген адаби илим бар болчу, ошол жерде чогуу жүрүп чогуу окуп дегендей жанагындай стең дуал кезип бар эле ошолорго ырлар чыгып ошол студенттик жаштык бирок ошол чогуу өткөн биздин. Эми илим менен поэзияны айкалыштырыш өтө эле тозок да. Эми илим деген ал аналитиканын, логикалык акыл эми. А поэзия деген бул
логикалык акыл, такыр акылга сыйбаган нерсе го. Өзүңөн өзүң турганда, өзүнөн өзү келип калгандырлар. Мына ошол кереметте Айдан ошол үнсүз кайрыктар деген сөз мага аябай жагат. Чыныгы акын жанагы жарыкман мастерлерде ичинен эргип ырдап, экстазда жүрөгү балкып тура берет. Анан акын анан баягы сырткы кагазга түшүрөт го. Анан эми адабиятта бизде акындар өзгөчө аял акындар көп болгон. Урларын карасаңар көбүнчө эркек жырлар да. Эркек жырлар көп болгон да. Моюнга алалы дейм. Эркек жырлар, өздөрү аял заты. Мындай кыйкырап, албуттанат да мындай бир. Анан Айдага мүнөздүү назиктик, лирика. Анан бул жерде де жигиттер окуп атат, кыздарга окутсаң айырларын, сонун болмок экен. Сен дүйнөңдү бериш керек да. Айданын ырларын кыздар окуса, да сонун болмок да. Анан ошо эки анан котормолор, анан дагы айланайын аял затынын түйшүгү, бала төрөш керек, турмуш үйдөгү оокат, анын үстүнө таланталы аял болгондагы бул жесте мен тамашадан 2 жыл мурда айттым эле. Көлдөн 2 президент чыкты дедим мен. Силер туура түшүнгүлө, кыргыз коктоголот эл, моюнга алалы, уру коктоголот эл, регион. Көлдөн 2 президент чыгып атат. Бири шеф, бири өзүңсүң. Академиянын президенти деп. Ансардай бизде 2 лейди бар. Биринчи. Сен да лейдисиң? Кудай биз Манастын элибиз да. Биз Манастын элибиз да, туурабы? Асан агай жакшы билет. Анан ансардай ушул кут болсун, бул Ери Шаркаттындай чыгармачы үй бүлөлөр эме болот го, аз эле болот. Анан генетикалык акындар болот, генетикалык жазуучулар, Айда атасы акын өзү, бизде Кыялбек Урманбетов, атасы Совет Урманбетов, ушундайлар көп да. Абдулда Белеков, Кемел Белеков, генетикасы менен келаткан акындарда. Анан биздин группалаш кыздар, биз көп кыздарды чычалат жолчук. Гүлжада деген кызыбыз бар эле, 4 сагыры бар эле. Окуй эле коеюн, окуй берейинби? Буйрулса, мен бир улуу акын болом, миңдердин жүрөгүнө жакын болом. Болбосо опур-топур бүлөгүтүп буйраган дагы бирөөгө катын болом. Анан биз кыздарды чычалатабыз, анан Айда мынтип жазып атпайбы? Айда, бул студенткесине кырын, мына азыр мен окуймунбу азыр? Жазып атпайбы мына? Біреулерге жақты аябай күліп атады. Сен мені уырдап кетші айлы түнді, жолыңа шоула болып жағылайын, апакең сандығына қатып жүрген, жолығың үлбіретіп салынайын. Сен мені уырдап кетші құсалықтан, жылытып құчағыңа қатша көрі, ең алыс уырдап кетші алыс жақа, алысқа жол жүргенді жақшы көрем. Сен мені түбел куырдап кетші, жараймын түйшігіңді тең бөлішкі, бүтпөгін ырың болып төгілейін, дүйнемді сырларым бар еңгеміскі. Сен мені уырдап кетші сұраңышым, дүйне түн көрмей қалсам күн алыста, сен барда түнім күнда жалғаным чын, башқалар сені мендей сүй алышпайды. Қыздар стөлчені ламатсы төрет тұрбайсыңар, алаға чөре кетті деп. Алаға чөре кетті деп өзім орчасат тұрбайсыңар. Алаға шып кетті санан кейін гендерлік саясат дейсіңер деп. Қыздарды чычалат жолчық да бізем. Курсташтар, группалаштар. Ансарындай шындай Айдаға ғана тиешелі. Мен Айдан ырларын, көп ақындарды ырларынан еле, ақындарды танайсың да. Турабы? Георгий тықы танымайсың ба? Анан ошол Айдан ырларынан таныйм. Анан ушундай аял кишиники
жан дүйнө. Керек болсо поэзияга келгенде эркек киши деле женственный боло калыш керек да. Эркек киши делечи лириканы жазганда, сүйүүнү жазганда ошондой болуш керек да. Ушундай ырлар болсун. Анан жанагындай келечекте дагы мондай бир кечелер сен эмекесиң, азамат экенсиң. Мен маселен быйыл 50-ге чыктым да, мисалычы. Сентябрда чыгам да, мисалы. Өмүрүмдө бир экеле жолу кече болуптур да. Дом кино үйүндө бир кече болгон, мен билем, 20 жыл анча. Анан жанагы Кудай жалгап проза эжебиз акындарча ыр окутканда Ырыспай экөөбүздүн кечебиз бир болгон. Ошондой да. Биз коңулга жатпашыбыз керек экен да. Ушундай чыгарма отчетторду көп бериш керек. Сен бүгүн бул жерде бердиңби? Маселен, бир айдан кийин тиги улуттук университетке бер, өзүң окуган кутуу жай, туурабы? Анан бугу китепканалар кече дагы министрликтен айтышты го, ай сайын кече көрөбүз. Эми жайында Кудай билет, бирок сентябрдан баштасак болот да. Жайында мейлин баары кетет. Ушундай карасаң, бардыгын шоуга айлантып жүрүштү. Төкмөчүлүгүн деле националдык шоу болуп кетти, Манасың деле шоу болуп кетти. Бардыгы шоуга айланып кетти. Себеби заман талап кылып атат. Заман. Анан биз коомго кирип жатып албашыбыз керек да. Биз да ушундай китебим чыктыбы, сөзсүз түрдө ушундай кечилерди өткөрүп ушинтип турушубуз керек экен. Анан не дейин эми айда? Эми жакшы деп атасың, жемиштүү иш деп атасың. Жанагы котормолору көп, башка которма адамды мындай курчтап, тереңдетет деген ошонун баары кут болсун, илим, жылза тиги өнөрүм универсал болдуң да, эми универсал болдуң. Анан көп жаша, эң негизгиси Кудай узун өмүр берсин, ичиңден солук берсин, тиги талантталым. Мен жесте деп коем, жестен экөөң өмүр бою дөөлөттүү өмүр карлык сүргүлө. Рахмат, бар болуңуздар. Көлдүктөн эчен суусамда, өлүмдөн көңүл кала элек, көп тулуп карап турсам да, көркүнө болгум кала элек. Сапарда жүрсөм, саясын жакалап кыйын болсозу, катташым үчүн канчада себептер жакшы болсочу. Кылайган үчүн көргөндө кылгырар жашым кымбаттуу, ыйыксың аяк малалыс ысык көлүм кымбаттуу. Аркы жээк менен берки жээк, учса кер учуп жетер куш, көлгөлбүп турган ордунда биз келип кетет экенбиз. Бийик бир акын жазмакчы, бир андан эч ким тана элек, көлдүктөн эчен суусамда, көлүмдөн көңүл кала элек. Андагы кезде кез жоктур, ченебей төгүп сырларды, толкундап келген жаз менен, сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жазды элем. Тартылса маган айрымдар, ырларым ылым санатып, кайрылбас изин калтырган кээ бирлер жүрөк канатып. Ыр бүткөн тагдыр бөлөктөй экенин билген мертеле, бир бейгеде көнөктөп, эргүүлөр кайтып келчү эле. Кайрылгым келет эми мен, капарсыз ошол убакка, жылуулук урган деминен, дабышы жылуу кулакка. Андагы кездей кез жоктур, болбоско жүрөк ташыган, жаза бер деген болбоптур, эмнелер келсе башыңа. Ченебей төгүп сырларды, толкундап келген жаз менен, сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жазды. Мен сыйлаган, мен урматтаган, алардын чыгармалары менен тарбияланган ага эжелер отурат. Анан ушул кечеге даярданып атып, архивтерди карадым, карасам ушу тетиги Америка университетинде кечем болгон экен, жана Асан агай сүйлөп атат, бул 20 жыл мурда, Фатима эже болсо жана берүүнү даярдаптыр 25 жыл мурда. Андан бери деле котормо китептин бет ачары болгондо сүйлөп, Асан агай ушул чыгармачылыгымдын баардык учурунда колдоп жүргөн экен.
шүйдүрматтуу китебиме Сагын эже ыр жазган, баш сөз жазган. Анан ошо мен азыр Сагын эжеден суранат элем, эженин оюн анан анда кыргыз эл акындары Сагын Ахматбекова менен Асан Жакшылык багайбызды. Кече аябай жакшы болуп атат. Мен аябай Айда сага бүгүн чоң баа бердим. Ушунча баарын чогултуп жүрүп турсун, архивиңди аябай сактап. Бул дагы сенин бүйрөлүгүңдү, тактыгыңды билдирет да. Меники болсо баары талабаган эчкимдин таба албайт да, мен чаңдырып баргасы. Ошон үчүн сага рахмат. Баардыгын чогултуп жүрүш керек экен. Мына үй бүлөңдү ошентип сактап отурасың. Жанагы айтып кетпеди мына таланталыга чыдаш, үй бүлөнү бүтүш. Бирок таланталы мага жакшы күйөө болот. Мен Айдан кызымдай көрөм. Таланталы менин алдымда дайыма башын ийип, жөгөнөп сыйлап турат. Ошонусуна ыраазымын. Ушундай күйөөнү күтүп, анан 4 баланы катар менен төрөп, бирөөнү студент кылып, калгандарын дагы окутуп атасың. Анан ошондон убакыт бөлүп, ыр жазыш деген бул чоң эрлик аял үчүн. Баардык акындар билет акын эмелери. Акын сымалдарыма ошон билет акындын түшүн. Сен ошо ырыңды калтырбай жазып бератасың. Ошонун чоң эрлик деп эсептейт. Анан азыр баардык ырларыңдан мага акыркыларың жатты. Берга өзүм окуган ырларың жатты. Кичинекей кезинен ошо ээрчип жүрчү мен Айда. Тетип учкун деген басма үй бар го, ошол жакка иштечилик. Ошол жакка өзү таанышып, эжекеде эле камер сүйгө чейин ичип келип ушул кызым деп болуп калган. Сага чоң ийгиликтерди каалайм. Андан бери канча жыл өтүп турган жигиттер чыгып турсун. Кейсин мен билем, кейсин мен билбейт экенмин. Доктор болдум дегендей. Оттой суудай күндөрдү башыңан өткөрүп, бир колуң отто болуп, бир колуң сууда болуп. Сен азамат экенсиң, жаза бер ырларыңды. Бирок дагы да тереңирээк көңүл бурушуңду каалайм поэзияга. Таланталы, мүмкүнчүлүк берип тур, Айда ыр жазгандар. Бар болгула, аман болгула, дагы көптөктөрү жаз, оңатың келе берсин. Атам. Bizim Kırgız Adabiyatı'nda azıcık aldığında çok iyi şu Karabastan yanında şeyler var. Aklımda kadar istiyor. Ananın sağlıklı körfenden gidip kazanlar olsan da isteyen soruları getiriyor. İkincide bir yerde talantalı Mayakovski'nin tasbihine kanday partiyadesi eğilimdesi partiyadesi eğilimde geçeni var bir kança çalasan dahi talantalı. Valların Ayda'nın valları da bravo. Şöyle çıra var. Alberta Manas'ın yolu bu Manasçı oluş için Çin'de çok ciddi bejar boş gereği yok diyorlar. Bejarı deriş boş gereği. Adamın çok akıl oluş için daha azap binen tozaktıkanda görüş gerekli değil. Cenab-ı Aydan'ın zayıflık var. Ahire büyük şahin gelip şalpaya oturup kalandan değil. Bundan Kuday çekingen sıla деген жиын қайыр өтпай. Аны башынан өткөргөн киши ол жерде силер баягы эркүүменен Манас айтсаңар бул жерде сагына айтып кеттим, ким айтты. Көкүрөгүнө толмоюнча дагы ошол уйган бир касиет орномоюнча бир жазыштар аябай оор. Аябай кыйын нерсе.
Çınarı sözdük menен иштейбиз биз баарыбыз. Анан сөздүн куту болбосо, ошо сөздүн куту көкүрөгүндө жашап алса, канчалык өр-жасын, техникасын, чеберчилигин жана виртуоздонуп билип алганына карабастан, ошол бир жүрөгүнчө кубанып, жыйлап турган бир состояниядан акын ошо менен жашап алса, жакшылар чыгыш кыйын. Себеби окумуштуулар кыйынсына берет кейде, кеңичиге чыгып кой, окумуштуусуң го. Биздин наука ошондо терең нерселерди жасап атабыз, дейбиз. Наукасын карап көрсөңүздөр, биздин эле ыйыктатып алып эле шыпылдатып ошону наукага айлантып, кандидаттыгын, докторлугун, академик болчу. Бир каратып эле туруп. Анан первичный ошол чыгармаларды жаратып аткан кишилер жөнүндө ушу байкушта дагы интеллектуалдык бир нерсе болсо керек деген суроо берген киши жок. Андан көрө өсүүсү да зароо биринчи китеп менен жактап коюш керек окшойт. Айыл ошону туура түшүнсө керек, мына илимдин доктору эч бир илимдин докторунан кем эмес, өзүнүн деңгээли бар. Кайсы окумуштууга каяш айтса ага жооп бере алат касиети бар. Анан эми таланттары менен айыл сен чын эле жанагынча баланы багыш. Анан чоң манасчынын жакасына карап Кыргызстанда кыялы кыйын кишилерден биринчи мен билейчүмүз таланттарды. Кайра күчөтөйүнчү. Анан ушуга чыдап келатасың. Аябай чоң түйшүктүү жана чыдамкай жана сабырдуу өндөдөсүн жасап атпайсың. Ушундай адамсың. Ырысты көтөрүп алган адамсың. Бул жагынан таланттар бактылуу. Эми мындан аркы жана Омат деген китебинде биздин кетип калды жетекчибиз. Ал айтпады аялдар аялдын настроениясы менен окуп, ошону аялдарга тийиштүү ырларды жазыш керек эле, ошондой багытта кетиш керек эле. Жок, сенин масштабы башка да. Масштабы кээде асманда ойлонудасың, Кудайдын дүйнөсүнө кирип кетесиң. Кээде Саякбайдын дүйнөсүнө кирип кетесиң. Сенин бир абдан мекен жөнүндө ушунчалык жаңы медитативный ыкма менен жазган чак поэмам бар. Потрясающий поэма. Аны мен тиги Кыргыз радиосунда да өз пикиримди айткан. А сен ошондой азыркы замандын бүтүндөй гүлдөнгөн дүйнөсү менен жашап аткан акын болгондон кийин, ошо жаныңы ошону ырдап, ошого тартып, ошого даяр болуп аткандан кийин адам анан аял заты үчөөнү тең билип турган поэзия менен жашап аткандыгың үчүн биз сага рахмат айтышыбыз керек. Ошол багытында иштей беришиңди мен каалайм. Сен менен кошо курбандаштарың кетип баратат, бир топ жакшы акындардын тобу келатасыңар. Мына бул жерде отурган Кожокелди башкор, тиги Керимбек менен булар сенден улуу дечи, Тынчтыкбектер. Ошентсе дагы Сармыков саксакал болуп тургандан кийин бул жерде бизден кийинки курулкан отурат бул жерде. Күйсүнгө отурат. Ушундай биздин күчтөгөн акындардын тобу. Курулкан отурат, копий курулкан. Сен эмне деп сен айтпай калдың? Мен биринчи айтпайсызбы? Ошо эшке чыкпай калдым. Тынчтыкбектин көрөгөсүндө отурган турбайсыңбы? Кайда айткам, ийилип отурсаңыздар. Анан эми акындар чындыгында бекер иштеп атабыз. 30 жылдан бери. Бекер иштеп атабыз. Китебибизди чыгарыштап эле бир жерден акча алып алганбызды ниетте жок. Биз үчүн өкмөт тетбереги советтик доор менен жантакчы болбоду. Анан эми азыр качан кыргыз эли ирденсе дагы ушу манасчылардын үчүнөн, акындардын үчүнөн баары кайра канат бүлөп чыгат. Акын жазуучулардын эмгеги менен биз элибиздин духун кармап калсак, дүйнөкөрлүктүн дооруна кетип калсак, капитализмдин артынан толук
елшіп кетсең де қырғыз елін шолып. Мына ушул нерседен сактап аткан Ленинградтын алдындағы фашисттер келип калгандай болгон кыйынчылыктан сактап аткан биздин таланттуу кыргыздын балдары, мейли бул жерде музыкант болобу, мейли акындар болобу, мейли жашырлар болобу, мейли окумуштуулар болобу, кыргызга кызмат кылып аткан адамдарга ушул Аиданын кечесинде барыңыздарга рахмат айткым келет. Ушул заманга чыдайлы. Десем болот. Регламент. Чоң рахмат. Анда жогоруда айтып кетпедиби ага эжелер студенттик кездеги ырларын сурап. Анда Аида Кембердиеванын студенттик кездеги ырларын окуп берүү үчүн Айпери Акылбек кызын чакырабыз. Аида Кембердиева, жалгыздык. Таң али үрүл-бүрүл. Эрте турдум. Күн да көз ордуна отура элек. Башкача болуп турам бүгүн недир, колумдан буюм түшүп отур эле. Ким шашып келе жатат болду экен? Каяктан? Алыстанбы? Же жакындан? Коноктор чыгынбаган көптөн бери, же балким почточудур. Кат ташыган. Сагынычка толуп турат көкүрөгүм, келгиле, ким болсо да тосуп алам. Шаардын мыйзамы бар эшиги бек. Сени менен иштери жок кошуналар. Чарчактып бүттү мени окшош күндөр, жалгыздык жолдош кылып көптөн мени. Сөздөр көп айтылбаган жан адамга сырлар көп ачыла элек көптөн бери. Сөздөр көп айтылбаган жан адамга сырлар көп ачылбаган көптөн бери. Келгиле, ким болсо да тосуп алам. Ушул эле чыгармага улай өмүр деген ыры. Сүйүүгө да жолугасың, балалыктан кол жуйсуң. Табасыңбы? Жоготосуң. Дагы нени болжойсуң? Болчулардын баары болот, шашпа жүрөк, шашпа эс. Көргүн көгүш бул таңдагы чоочун эмес, башка эмес. Ишенгендер жалган чыгып, чындык акыр угулат, алды дагы келчү өмүрдөн. Арткы шоола, жылуураак. Жарык болсун жарык маңдай, жашоо барда жалынбыз, келер бакыт жөнү кандай? Кеткен бакыт табылгыс. Колдо болот, колдо баары, болот баркы билинбей, өңчөй күндөр өмүрдү алып өтөт көптүн бириндей. Ошол жолдо, ооба ошол, кимге жагып ниетиң, кимдин орой ойлоруна оролорун билесиң. Эмнелерден дене муздап, эмнелерге калыңбыз, келер бакыт жонун билбейм, кеткен бакыт табылгыс. Келер бакыт жөнүн билбейм, кеткен бакыт табылгыс. Айпери Акылбек кызы, жаңы толкун ада өкүмүнүн мүчөсү. Анда бул жака сөз сүйлөө үчүн кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин агайыбыз Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек агай, Тынчтыкбек Нурманбетов агай. Аида алтыным, кыргыздын кызы үчүн эң чоң атак жакшы атанын кызы деген атак. Мындан чоң атак болбойт. Мынакей Аида, сен так ошондой жакшы атанын кызысың. Кыргыз эл акыны, чыныгы гуманист, чыныгы мырза Абдыжапар Эгембердиевдин кызысың. Бул атактан ашкан атакты алыш мүмкүн эмес. Мен азыр ойлоп атам, сен Пастернак менен кешиктешсиң, ырыс-кылашсың. Анткени Пастернакты дагы бала кезинен атасы чоң художник болгондо, бала кезинен Лев Толстой баштап чекесинен сарап өстүрүшкөн экен. Сен дагы ушу кичинекей кезинен ушул Элдис Турсунов деген,
Сооронбай Жүсөев деген, Омар Султанов деген, Сүйінбай Иралиев деген, не деген улуу данышмандар чекеңдер сылап жүрүп, чачыңдан жыртпап жүрүп, бойга жетип, дал ушул адабият жолуна түшүп атасың. Экинчиси, сен жакшы эрдин аялысың. Кыргыздын кыран манасчысы, талантабынын сүйгөн жарысы. Аял үчүн мындан өткөн дагы бакты болбойт. Мен бир жолу ушуга байланыштуу айтып кетейин. Алайга бардым. Алайга барып, Курманжанда атканын бир юбилейине даярдык көрүү үчүн анан алайлыктарды мактадым. Алай эли абдан мыктысыңар. Мынаке бир жерден 2 датка чыгып атат десем, бир киши Жолдош министрдин орунбасары, сиз алайлыктарды абдан ылдыйга тартып атасыз дейт. Чочуп кеттим. Эмне үчүн? Десем, жок, 2 датка бир гилейген алай жеринен чыкканы жок, 2 датка бир төшөктөн чыгып атат дейт. Анын сыңарында мынакей 2 илимдин доктору бир төшөктөн чыгып атасың. Сен шундай бир мөлтүрөгөн татынакай жакшы китептердин авторусуң. Баарысы жакшы менен ушул системага айтып коеюн деп атам да. Жакшы китептердин авторусуң. Мен Шүйдүрүмдү билем, берки издеткен жарыкты билем. Абдан бир ушу көңүл кушуңа салып, шунчалык жыра окугам. Бүгүнкү мынакей Үнсүз кайрыктар аттуу китебиңдин аты бул. Аны билем. Абдан бир чыныгы кыргыз кызынын, чыныгы баягы намысчыл, аруу кыргыз кызынын жан дүйнөсүн ушунчалык терең чагылткан поэзия китептериң бар. Сен ошол кезде эң мыкты акындардын мыкты котормочусуң. Сиетаева деген эмне деген? Ахмадуллина, Кафка, Есенин. Эң мыкты акындардын мыкты котормочусуң. Сен эң мыкты университеттин кызматкерисиң. Арабаев деме университеттин атын берген менен дагы көп ачыл элек. Арабаев чыныгы улуусу, кыргызга кызмат кылуунун эң чоң орну ушу Арабаев. Арабаевдин атын алып жүргөн асыл университеттин кызматкериси. Кудай кааласа, мынакей үй бүлөңөр боюнча мен көп деле билбейм. Бала чакаңар боюнча 4 балаңар бар экен. Эртеңки күнү кыргыздын сыймыкты уулдарынын, жакшы мыкты уулдарынын энеси деген чоң ата келишин жана чыгармачылык түбөлүк эргүүнү тилейм ата. Мен жаңы теми көтөрө келдим. Таланталы өкмөргө жазып коюм, ушуну тапшырып коюм. Кербек Кадырахович айтып атам, Мелисбай кемен үйрөнгөм, Кожокелдидей оратор болбосом да мындай кагаз карап айтып коеюн деп. О жүрөгүм, асыл сыя челегим, дагы минтип тийбей болду керегиң, өмүр бою жылуулукту жыйнаган, мен заманга ыр айлантып беремин деп, кыргыздын от жүрөк акыны Жолан агабыз жазган эле. Ошол салттуулап, 2 тизгин бир жылбырды кармап, жогоруда мен айтайын дегендердин баарын Кожокең баш болуп башкалар айтты окшойт. Мен дагы ошол мына жазып келгем. Насили таза экенин, эне сүтүдөн мен телевизорго айтып койдум, энеден тууган акын экениңди. Андан кийин эң башкысы ушу биздин кыз келиндер поэзиясынын ошол Нуркамал эжебизден баштап жанагы Нарсулу Кургубаева дегенге чейинки кыз аял эжекелерибиздин карындаштарыбыздын отурбай булкунуп баарыбыздын ошолордун тагдырына байланыштуу, чыгармачылыгына байланыштуу маселелердин баарын сыдырга салып, кыргыз аялдар поэзиясы деп туруп, Кошжекит жаралыш тарыхы, идеалык эстетикалык өзгөчөлүгү, жана башкалар, алардын кайсы жылдары канча мүчөсү болгон,
кантип болгон, алардын чыгармачылык өзгөчөлүктү кандай экен, ошентип отуруп сен казынаңды, көкүрөгүңдү бул поэзия деген сыйкырдуу дүйнөгө толтуруп алыпсың дагы, сенде көргөнгө көп болуп кетти. Анан жараткан өзү жалгайт экен, жогоруда Асанбай айтты окшойт, жанагы ата бабаларга байланыштуу, энем азыр эми жанагы Нурлан айтты го, тиги кокту болот деп алардын уруу башчыларын, бийлер, манаптарын санабайын, бирок сен түшүндүң, башкасын айтпай коеюн. Бирназар бабабыздын баласы, андан кийин сен ушунун өзү элиңдин тарыхын, элиңдин мүдөөсүн билгениңдин өзү сен ошол илимге алып барып атат. Анан бир эле сабагың жакшы, такемди айтып атышпайбы? Такемди сүйгөнү, такемди көтөргөнү барынча дагы Манас үчүн да атпайбы? Манас. Манас дегенибиз биздин бабабыз, биздин рухий дүйнөбүздүн туу башы болгондой Манаска байланганбыз барыбыз. Ошон үчүн сенин ушундай жүрөгүңө ушунчалык байтын менен батканына мен кээде абдан таң калып калдым да. Рас мен сиз менен чыгармачылык байланышты, андай мындай Асанбайдилерге караганда кечирээк баамдап, кечирээк түшүнүп, андан кийин мындай бир чыгармачылыктагы баарлашуу, пикир алышуу, чыгармачылык дегени өзү эмне, ана жанагы оомат дегенге кайтып келейин. Мен кагазды карабай эле койду окшойм, эстеп калдым. Ооматтуу өмүр сүрүүнүн өзүң айткандай дубал болсоң, ебак эле урамаксың. Көрдүңүздөрбү? Айнек болсоң, чачырапсың, тарамаксың дейт. Отсуз күйүп, кайнак суудай, ушундайбы? Анан эң аягында барыбызга сокол таштап атат айда. Адам сенсиң, муйубаста сынбас, Анан кыйналып калсак, бизди жараткандын өзү, жалгаган өзү маңдайсын сылайт экен. Муну ушундай купуя, сырлуу, баяндуу чыгармаларды жазган адамдын өзү дагы өзгөчө аял кишинин жүрөгүндөгү аялуу сезимдерди эч ким туйбаган, даже такем билбеген. Муну ушунун өзүн ыргайландыруунун өзү сенин бир жараткандын өзүнүн назары түшкөн бир ай жаркын адам экениңе, акын экениңе, ошо ырылап койгон мына ырлардын китептерин алып кара эле, сен акын экениңди тасдыктап турбай, аяк, шүйдүрүм, издеген жарык, эң башкысы оомат. Кыргызда айтылат, Есил Айран көкөм жазган акыл угушат, ошот оомат угушат, акыл угушат деп. Анан мен бир кезде келгенде Омакемдин жаздым эле Султановду. Себеби айтып атканым, эскерип атканым ошо биздин башатыбыздан баштап кыз келиндерден эркектерди көз жасында калтырган эмессиң. Ошо Мидикемди, Байдикемди анын арасында мени кошуп коюпсуң, поэзия келатат дейт Асан аке. Поэзия бар деп атат. Ошого бизди ынандырып атат. Омакебиз иштеп колун жорутуп, омакебиз ырына тиш оорутуп, омакебиз көзү түрүү классик, оомат ооп, ийинине конуп куш. Омакебиз, омакеде тартып албас такты бар, омакеде ополтолдой бакты бар, омакенин кыяталбай алдынан опурулган жакшылар деп. Анын сыңарындай азыр мен деген Асан аке айткандай окумуштуу көбөйдү, мен деген алда академик болушту, бирок жүрөктү жарып чыккан 4 сабырды жаза албай жүрбөйбүзбү? Ошол алып кулдун 4 сабырды жаза албай келатпайбызбы кашай? Анан андай принцип бар, өз мойнума алайын, өз мойнума алайын деп. Ошон үчүн сенде мына азыр отчет, азыр эртерээк дагы 2 жыл бар экен сага. 50 жылдыкта чын да отчет аларбыз. Ага чейин мына репетиция дейбиз. Мына орой чарай турабыз. Буйруса сен ошо кыргыз адабиятын кош канатында болгон илими болобу, ыржаатында болобу, эч камчы салдырбаган, тескерисинче ошолорду туура жолго салган, тастыктаган, баа берген, иликтеген, түшүнгөн, эң башкысы өзүң жаратмансың. Себеби сен энеден туума, атаны мээри түшкөн, анан кийин Манас дүйнөсүн коштоп жүргөн
ошол менен жана Кожогелди айтты го, теге бир төшөктө баш коюп жаткандыгын өзү бул оомат. Ооматың кут болсун, жараткан сени жалгасын, жакшы жыл боло жүрсүн, дайыма эл алдында жаркырап ырын окуй бер, биз сени колдоп турабыз. Бар бол, аман бол. Рахмат, Тынчыке. Регламент боюнча 3-5 минут, мен 3 минут сүйлөп берейин. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, жашоо кызык. Жашоодо басып өткөн жолда башкача. Мына бүгүн биз таланттуу кыргыздын эң бир таланттуу кызы Аиданын поэзиядагы болгон чыгармачылык эмгегин көрүп атабыз. Бул бир кыры. Ошол эле бүгүнкү айтылган арзуу сөздөргө татырлык жана ошондой эле өмүргө сереп салганда кубанарлык, ошондой эле кайры натыйжасында канааттанарлык нерсе болуп турат. Ал эми бул кишинин илимий жагынан дагы сереп салып карап, ушундай эле чоң жыйын өткөрсө дагы илимий жактан иштеген эмгеги, жазаган эмгеги, кылган кыргыз илимине болгон салымы дагы өзгөчө болуш керек. Балким мындан да салмактуураак болор. Бул экинчи багыты. Ал эми үчүнчү багытын деле кыргыз баласы, деле биздин бул имандуу жашоодогу ар бир пенде адамы бул кишилердин үй бүлөсүнө жогоруда айтылып кетпедиби? Ушунчалык тазалык менен сыймыктанып айта турган, кир кол менен кармагыс тунук нерсени элес кылып айтабыз. Себеби ушу бир үй бүлөдөн 2 илимдин доктору, бир үй бүлөдөн кыргыздын 2 чыгаан адамы кыргыз үй бүлөсүнөн чыгып атышат. Бул өзү ынтымак рызкынын башаты. Бири-бирди сүйлөп, эки сүйлөп турса кайда келин жактай аласыз, илим эмес чай тору чабай аласыздар. Демек, сиздердин турмушуңуздар улууга мындай бир салт санаа улап, кичүү үлгү боло турган жакшы нерсе. Аиданын чыгармасына келсек, турмуштук жагдайда берилет барычы. Кандай ырын окубайлы, ырынын артында адамдын каниет кала турган, көкүрөгүндө кала турган турмуштук бир мыкты саптар бар. Ошол саптары менен жугумдуу алымдуу. Аида поэзиянын көп кырын түшүнөт. Көп акын жазуучулар түшүнө албаган, көрө албаган, биле албаган нерсени түшүнөт. Ошол үчүн бул кишинин сын жаатында, адабият жаатында дагы эмгеги биздин кыргыз адабиятынын олуттуу бир көрөнгөсүн, салмагын алып турат. Себеби сын менен берген чыгармаларында сын берген баасы көп окурмандарды ынандырат, жана ошондой авторлорду ынандырат. Бул жагынан да Аида сиздин эмгегиңиз абдан зор. Биз аны баалай беришке, ушун айта беришке баардык нерсеничи. Деги эле ушу бизде Аидадан үлгү алып, Аиданын жолу менен баса турган нерселер көп да баардыгыбыздачы. Эми ушу сиздикин улансын, ушул жерде көп нерселерди окутуп атасыз. Айрым студенттерди окутуп атасыз. Окутуучуларыңыз бар, окуучуларыңыз бар. Ошол дагы кыргыздын мыкты чыгаан кыздарындай болуп, сиздердей болуп тарбиялансын. Бир 4 сабыр эсиме келип турат. Бул турмуштун бул турмуштун эсиме келип албады. Бул турмуштун бул жашоонун ачык караар жүзүбүз. Биздин дагы таза болсун баскан жол, урпактарга улануучу изибиз деген. Ансарындай сиздин изиңизди улаган көп адамдар чыга берсин. Аида Кембердиеванын сөзүнө композитор Усуп Абдрахмановдун «Кыздын ыры» деген ыры жаңырат, экранга көңүл бурмуздар. Андан сырткары аны коштоп, дал ушул Куттуу университеттин Алтын казык илимдин мүчөлөрү коштоп беришет.
Чоң рахмат. Бұл сахналык көрүнүш бекеринен көрсөтүлгөн жок. Бұл жака дал ушул Аида эжекебиздин курбусу Гүлзада Станалиева эжекебизди чакырсак, курбусунун ырларын окуп берет. Жаз алды Байшы эжекей көптөгөндөй сурашат, суктанып көптөгөндөр. Сүйлөшөк сөз түтпөс тең туштары, жашооңдун мазмуну көрктөгөндөр. Ай жана биз, ай толуп, деңиз ташкындап, жээгинен аша төгүлдү. Деңизди минткен ушул ай канча элек тескейт өмүрдү. Аралык алыс болсо да, ааламдын келсе кабары, сопсонун жүрүп бир күнү солгундай түшөт абалым. Бир күнү башын көтөрүп, бир күнү жанын тирелеп, билинбей чарбан кыймылдап, уланып кетет тиригилик. Орунду сүйүлөп, ортодо капа жок, анаан чок салат. Адамзат бир күн чарпышып, айтаарга сөзү жок калат. Ай толуп, деңиз ташкындап, жээгинен аша төгүлдү. Деңизди кылган беймаза, ай эмне кылбайт өмүрдү. Июль. Кашкар айда барган ишим бүтпөдү. Кейиледим текке кеткен мүнөткө. Жазуучу аял али үйүнө келбеди, жазуучу аял жан астында жүрөт го. Кол чатырсыз, таманынан сыз өтүп, көп кабаттуу бир чоң үйдү күзөтүп, карсан парлап кабагына, жүрөккө кыял үмүт, анан сана түн өтүп. Ушул жанды, ушул кечти караңгы, караңгыда ушул жап-жаш адамды, жылуу үйүңдө элестетсең, же көрсөң, сүрөт кылып, кантип тартат элең сен. Аида бир мүнөт, Аида көз ошол университеттин, улуттук университеттин 1-чи курсунан баштап чогуу чыгармачылыкта дагы, турмушта дагы, жашоодо дагы чогуу келатабыз. Сагын эженин ырларына чогуу ашык болуп, чогуу ээрчип, жакшылык күндөрдү чогуу өткөрүп дегендей, ошол биз ошол 70-чи жылкы муунбуз, 90-чу жылдары адабиятка келген муунбуз. Бизде ошол айта кетейин, айданын кечесинен пайдаланып, жигиттерден Жыргалбек Касаболот, Эрнис Асек уулу, Толукбек Байзак, Жеңишбек Элигеев, Нурлан Калыбеков, Зайырбек Ажыматов, Элмирбек Иманалиев, Шавдан Сулайманов, Марат Токоев, Олжобай Шакир, Данияр Исанов, Рыспай Исаков деген жигиттер бар эле арабызда. Азырда алар адабиятта иштеп жатышат. Ал эми кыздардан ушул Аида Эгембердиева баш болгон Мадина Тураева, Динара Бешналиева, Айсул Көкөева, Назгүл Осмонова, Жипара Арыкова, Махабат Молдалиева, Бактыгүл Бөкөтаева, Бактыгүл бул жерде отурат, Денира Бөлөкбаева, Рахат Жуманазарова, Нургүл Абдразакова, Айнагүл Базарбаева, Айжар Канергешова, бул жерде Максуда Урмонова отурат. Мына ушундай бир муун келдик эле, биз эң оор учурда келдик. Бир Сагын эженин ырындай бир заман урап, бир заман келген учурда келдик. Анан ошол учурда адабияттын тизгинин кармап, күчтүү бир муун келди чыгармачылык. Бирок адабияттын тизгинин кармап ошол турмуш тиричиликте кошо алып кеткендер азыраак болду тилекке каршы. Эгерде заман башка болсо, ошол күрдөлдүү бир чыгармачылык топ, күрдөлдүү бир адабиятты жаратат болчу. Тилекке каршы бири миграцияга, бири базарга, бири дагы бир башка жумуштарга ооп кетишти. Чыгармачылык токтоп калгандар болду, андан ары улап кеткендер болду. Ошонун ичинен Аида өзүнүн чыйырын таап, ырын да таштабай, биринчилерден болуп кандидаттык диссертациясын жактап, баарыбыздан биринчилерден болуп докторлук диссертациясын жактап, ошол учурда баарыбызга дем болуп, мотивация болуп, ушундай заманда, урап турган замандан калемди колдон түшүрбөсө болот экен деп биз Аиданын аркасынан шыктанып, биз дагы, мен да кандидаттык диссертациямды ушул Аида жактагандан кийин Аида да шыктандырып отуруп, мен да жактадым, ыр жазыш керек экен деп ыр жаздык, балдарды окутуш керек экен деп
балдарды окутуп атабыз университетте. Докторлукту эми Айда жактагандан кийин жакташ керек деп отурабыз. Айтор Айда кечең кут болсун. Сен биз үчүн жөн гана курбу эмес, алдыга жетелеген, ишеним берген абдан мыкты, күчтүү адамсың. Чыгармачылыгың дагы өркүндөй берсин. Менимче биздин ошол 90-жылдары адабиятка келген муун дагы айта турган сөзүбүз көп алдыда. Рахмат. Кийинки сөздү түп коомуна берели. Анын түп коомунун төрагасы Мукаш Мамбетовго. Саламатсыздарбы, поэзия сүйүүчүлөр? Биз ушул жерде отуруп, көптөн бери ушундай поэзия ырларды укпай, бала кезде биз ушу китептерди окучубуз, ырларды окучубуз. Бүгүн ушунчалык суктанып, ушунчалык жыргап, ушунчалык сиздердин ырыңарга чөмүлүп, мындайча айтканда, баягы көлдө сүзүп бараткан балыктай болуп өзүбүзчө жыргап отурабыз да. Bunun sebebi Ayda Altın'ın şunday bir çıkarmacılık geçen, bu baştalış ele, onday geçeni bana aytıp ketmediler. Üniversitede de ötkör, Bugu'da da ötkör, jana başka jaklarga ötkörsöң, bana senin ırlarыңды, senin çıkarmacılığыңдын şunday tereң ekenin, şunday жүрөктөн çıkkan ekendigin, bunday bölöktөр көпчүлүгү bilbeyt, şunday жерге катышпаса эч качан bilbeyt болчу да. Oşun için emne değil, şunday çıkarmacılığın aldığa örkünдөй bersin. Bana Ayda'nı biz bala kezinden okup жүргөндө, şkolda okup жүргөндө bizdin balдар menen çok okup, Abjapar Egimberdi ekөөбүz доспуз, азыр дагы үй бүлө менен катышабыз, чай ичебиз. Ал убакта коммунист Турк деген райондук гезит бар болчу, ошондо редактор болчу. Редакторлор ал убакта член бюро райком партия болчу. Любой башкарманы барып туруп айт десе айт деп турган заман болчу. Шундай бир жакшы заман болчу да, тынч жакшы заман. Мына ошондо биздин көз алдыбызда өстү Айда биздин балдар менен анан баягы аккан арыктан суу агат дегендей, мына Абжапардын ошо эмне деген бийик улуу акын, ошонун кызы мондай докторлукту жактап, мондай ушундай бийик тууну кармап жүргөнүнө биз абдан кубанычтабыз. Айда өркүнүң өссүн. Анан биз дагы айтып кете турган нерсе, таланталы жокпу? Таланталы экөөнүн ушундай биригип калганы. Айтат го, эки мөлтүр булак болот дейт. Эки мөлтүр булак келип кошулса, дарыядай ташкындайт дейт. Дарыядай ташкындаганда ошол бир чөйчөккө куюлса, чөйчөк чайпалсын, бирок төгүлбөсүн дейт. Экөөңөрдүн Кудай берсе ошо турмушуңардагы ушундай сүзүп бараткан кемелердеги баягы эч кандай чайпалса дагы төгүлбөгүдөй болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Кыдыр алейхиссалам колдоп, дайыма ишиңер алдыга жылып, өмүрүңөр тиги дайрадай узун болуп дегенде бааңар ала төөдөй бийик болуп, чыгармаңар дагы эле алдыга ушунтой өркүндөп өсүн. Өзүң ден соолукта бол, Кудайым берсе ийгилик. Мына түптүктөрдүн атынан дагы келмегеле жумуштар болуп калыптыр. Ошо түп коому деп биз дайыма чогулабыз, сүйлөшөбүз, чыгармачыл адамдарды колдойбуз. Анан атайын момунтуп, тияктан келген гүлдү атайын арнап сага келдик, кабыл алыңдар. Чоң рахмат. Түптүк эркектердин атын айтты, түрктүк кыздардын атынан сүйлөп койду. Тамаша. Жедешчилик деген эле оор жок андай деле. Ушундай болуп калыптыр да. Мен Айданырын көп окуйм, өзүм ырга жакын адаммын. Физикмин, физиктер лирикага жакын болот. Билесиңер, анча-мынча чимелеп коем, бирок жөнүнө мындай шабашкалар да жөнүнө. Халтуршиктерди халтура. Анан бирок ырларды жатып алып, басып алып окуйм. Мына могу жерде отурган агайлар баары ырларын окуп чоңойгом. Чынын айтайын. Өтө эле ырга жакын кишимин да. Анан бүгүн келип алып, мен толкун ар бир уккан сайын толкунданып аттым да. Акынды, эже тура айтты, акынды түшүнүшүн акын болуш керек дейт. Ага биринчиден талант керек, экинчиден эмгек керек. Анан акындын ырлары жүрөгүнөн булактай болуп чыгат да. Булактай болуп, булак деген булкет чыгат го, ошондой болуп чыгат. Ошо сөздү кармап калып, ошо идеяны, сюжетти кармап калганын, аны акындар развивать этип кетесиңер да толкунданып. Мен ошондой акындарды сыйлайм. Эми жазуучуларды да сыйлайм, бирок акындарды андан жогору сыйлайм. Чынын айтайын. Оңой эмес да, сөздүн бүрүн гүлүн тагып айтканда. Ошо акындарга мен таазим кылам, силердин араңарга отурганыма.
ақын болуш оңой эмес. Анан ушул жерде ушу акындардын арасында силердин араңарга кошулуп калган сиңдим менен, жакын сиңдим болот Айданын кечесине катышып атканыма сүйүнүп отурам. Айданын өзгөчөлүгү эмнеде? Биз эми окумуштуу кишилербиз да. Жана да айтып кетишпеди, окумуштуулук менен поэзияны алып жүргөнүгү. Силер айткандай эле бар. Жана жакшы айтып атат, бир кишинин чыгармасы менен доктор кандидаттар чыгып атат деп. Бирок ал киши эме эмес дейт да, эми акын да эмес, жазуучу да эмес. Бирок ал доктор кандидат академик деп. Эми Айда докторуна илимдин доктору болуп туруп, бирок ал өзү акын да. Тети китебин карап окуп, мен дагы кеч окуп калдым. Жана турат го, жанагы кыргыз аялдардын поэзиясына кара эсеп салыптыр. Мындай үстүртөн карап отуруп эле мен аябай баа бердим да, аялдар оңой менен бири-бирин мактабайт. А бул сонун жазыптыр, монография экен. Анализ кылыптыр, талдаптыр, тетиги эмеден баштап, тетиги Чачике Куялыдан баштап, кийинки азыркы убакка чейин, азыркы заманга чейинки кыргыз аялдардын поэзиясын талдаптыр. Канчалык талдаганын баарын окуй алган жокмун, бирок мен ишенем, ошонун жазып өзүнүн чыгыштын эле чоң эрдик. Айчике алтыным, ишиң ийгиликтүү болсун. Түптүн өзүнүн кыздарынын коому бар. Амаш жеринде дагы айтайын, түптүн кыздары деген кыйын. Чын эле кыйын да, ачыгын айтайын. Жок эле дегенде күйөөсү президент болот да. Перваледе деп атпайбы, Перваледин жанындагы эле бир сууну ичкен кыз бул. Бул вторая леди. Будаки вторая леди болот да, бир эле сууну ичкен бежире чоңойгон кыздар. Эми бул тамаш жеринде айтып атам. Эч кандай эме жок. Анан могу жердин ээси деле түптүн кызы экен да. Кечирип коюңуздар, тамаша мунун баары тамаша. Анан ушу сиңдимди эжелердин атына биз өзүнчө эмебиз бар, өзүнчө мындай туктаганбыз, келип кетишти көбү. Дагы туктайбыз, бүгүн бошой калышты. Бул биз 5 деп түшүнүп алышпыз. Жанагы приглашениемди 5 деп алышыптыр. Так что 5тен кийин сени жүрөт. 5 деп алыш. Чын айтайын, чоң коомдун баары дагычы. Мен мобайда кишим, эң эле жөнөкөй майдасы мындай жөнүндө жүргөн киши, гүл ташыган. Анан ошо 5 деп келип калышты ошо эжелердин атынан. Куттуктай берейин, талантың ташкындай берсин, мукашаган сөздөрү полностью кошулам. Баарыңарга ынтымак каалайм. Ден соолук каалайм, аманчылык, ынтымак болсун, Кыргызстан өсүп өнсүн. Анан акындар көп болсун. Чоң рахмат. Рабия Исаева, Улуттук университеттин профессору, докторуна кол чапкан болачы. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда Аида Кембердиеванын сөзүнө жазылган Атайбек Бөдөшевдун ырын аткарып берет биздин Наздана Эргешева. Kadın
ушул кечеге келип жылуу сөзүңүздөрдү айткан Сагын эже, Керимбек ага, Тыштык байке, Кожогелди байке, Асан агай, Мукаш ага, Рапеже ушул жердеги сөздөрүңүздөр үчүн рахмат. Ушул кечеде ырларымды көркөм окуп берген Чыңгыз Рыскелдиев, Жакшылык Дүйшөнбек уулу, Гүлзада. Бул жерде менин ушул биздин поколение Бактыгүл Көкөтаева, Бактыгүл туруп коесуңбу ордуңан? Бактыгүл дайыма бир немеде жүрөт, тиги Бактыгүл Көкөтаева, Саламат Садыкова эже ырлайт, жаңгыр калсын эсимде деген ыр. Ошол ырдын сөзү дагы, обону да Бактыгүлдүкү. Бактыгүл деген биз окуду бүткөнгө такыр башка жака тармакка кетип калды. Анан азыр тиги Дордой жөнүндө окумуш бир күндөлүк китебин даярдап койду басмага. Бул аяк өзүнчө эле бир турмуш экен да. Такыр башка жак ушу биздеги жаңы тема болот менимче. Анан бул Нурлан сүйлөдү, Калыбеков, Гүлнар Эмил, мен ырларымды которуп эже рахмат. Ушу жерде көптөгөн акындар отурат, жазуучулар отурат. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздерге. Ким Нурбек болсо дайыма ушул жазуучулар союзунун сайтын иштетип, көзгө көрүнбөйт, бирок ар жакта парданын аркасында дайыма иштердин баарын кылып жүрөт. Өзүңө рахмат бүгүн дагы. Манас улуттук академиясынан калыс келди, калыс ушу тартып берип атканың үчүн чоң рахмат. Анан бул кечени болсо уюштуруучулардын ичинде биздин институттун директорунун орун басары Айнура Каныбекова деп, ушул башынан аягына чейин Айнура, өзүңө чоң рахмат. Менин кафедрамдын мүчөлөрүнө чоң рахмат. Бул жерде Кадырбек кыймылдын баарын Кадырбек жүргүзүп атат. Анан узак урмат деп биздин аябай көп аспаптарда ойнойт. Ал талантыбыз келди, мен кимдерди атабай калсам. Кечени болсо Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын лауреаты Акжол Доронбек уулу алып барды. Акжол болсо аябай чоң иштерди баштап атышат. Жакында эле Сагын эженин Күгүмдө укуу деген аябай бир дефицитке айланган китебин эженин өзүнүн уруксатын алып, ошентип аны чыгарып, анын шылтоосу менен жанагындай 12 акындын башын кошуп, өр өмүр деген чоң кечени уюштурушту. Улукбек Умукеев болуп, ошо баардыгыңыздарга чоң рахмат. Дене тарбия жана спорт академиясынын окутуучулары, студенттери отурат. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, биздин университеттин окутуучулары отурат, студенттери отурат. Сценага кыздарга рахмат. Акындардан Медербек Байгазиев деп биздин кафедрада иштейт. Жакында агайдын да кечесин даярдайбыз күзгүгө. Ошо баардыгыңыздарга чоң рахмат. Анан сиздерге каалоо иретинде берер 9 жол чыгып, бир сенден 9 жол кайтсын кайрылып. Тоом болгон тоссоң миң жерден оңой жол турсун табылып. Сүйлөймүн десең ай жылдыз жакындап келип отурсун. 9дап токош жасалып, 9дап ниет кошулсун. Кыялап үмүт кыр башын, кебиңди булак тыңдасын. Алдыда Кудай жеңиштен өзүңдү ырак кылбасын. Чоң рахмат. Өр дүйнөмдө досторум бар, жан бирге, ата журт бар, душманым да жат эмес. Акыйкаттан издеп өздүк бактысын, анан дагы авир кууган ата энем. Мезгилдар бар, кыш, чай, жаз же күз деген, кубаныч сунуп, авирөөсү тарынткан, жакын деген адамдарым жектешип, мүнөттөрү бар ак караны тааныткан, сүйүүлөр бар алып учкан көңүлдү, күйүүлөр бар маанайыңды пас кылган. Мен тушуккан нерселердин баары бар, бирок али жазыла элек жакшырлар деген Айдежекебиздин жакшы ыры менен бүгүнкү кечебизди жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат.